Кол көтөргүлөчү ким? Балдарыңардын алдында, кыздарынын алдында, атасын, апасын алдында «Дорогая, я тебя люблю» деп айта алган жигиттер барбы? Турчу, кол көтөрдүм. Айта аласыңбы? Микрофонго айтчы мана деме. Урматтуу бир туугандар, мына Россияда жүрөсүңөр. Россияда мындай баласын: «Сынок, я тебя люблю» дейт. «Папа, я тоже тебя люблю». «Доченька, я тебя люблю. Ты самый лучший папа в мире» дейт, а? «Дорогая, я тебя люблю» дейт, а? Биз мына мусулмандарчы чай ичип отуруп, балдардын алдында, кыздардын алдында, келиндердин алдында: «Анасы, мен сизди жөө себемен». «Апасы, мен сени жакшы көрөм, өрүгүм, кызыл алмам, чырагым». Айта алабызбы? Биз айта уялабыз да мындан, туурабы? Мындан уялабыз. Бирок ошо балдардын, келиндердин, күйөө балдардын алдында энесинен алып, чай ичип аткан пияла менен бир коюштан, көчөгө бир тепкенден, оозуга ак ит кирип, кара ит чыккандан уялбайбыз, а? Кайсынан уялыш керек? Бизде тескерisi да. Балдардын алдында эмне менен сөгүштөн уялбайсың. Ургандан уялбайсың, тепкенден уялбайсың. Анын жет атасыны шарманда кылса уялбайсың. Бир жакшы көрөм деп койсоңчу. Пайгамбар алейхисалам: «Я Айш» дейт. Айша энебизди «Я Айш» дейт. Ма мана «Я Айш»? Иза ахазна мин Айша хуа? Жашоом, неме дейт? Хаятым. Хаятым дейт. Машалла. Я Хумайра дейт. Хумайра деген не деген? Аппагым деген сөз. Негизи кып-кызыл да? Кызылым деген сөз. Бирок арабтарда кызыл аппагым деген сөз. Сен бүгүн бар аппагым деп койчу. Аппагым, сен болдуң менин тапканым. Айта алабызбы? Урматтуу мусулман бир тууганым, сенин ким экениңди, машалла, Яндексте иштейсиң да. О, таксыр, Яндексте иштейсиң. Клиентке чыкса, барып эшикти ачып коет да, машалла. Вам помочь деп туруп, эбесин сап коет, чемоданын. Туурабы? Это бизнес. Неме экен бул? Бизнес. Ашканага барганда бир чочун аял келсе, мынтип заходите деп мындай менен коесуң. Окаттап келген ким дейт о? Баягы ашканада официант. Официантка. Официант. Кыз келип чайды берсе, спасибо дейсиң да. Аялың 30 жылдан бери чай берип отурат, рахмат дебейсиң го. 20 жылдан бери эрте менен туруп бечара каттамасын кылат да. Окатыңды пишират, кириңди жуат, бир марта рахмат анасы деп койбодуң. Бактыбызга бар болей. Көчөдө болсо, машалла, маданияттуу чай узатса, пожалуйста. Бул бизнес. Не экен? Клиенттерге, башкага көчөдө бул сенин бизнес. Сенин ким экениңди, менин ким экенимди, Курбанали Дамыланын ким экенин Аллах Тааладан кийин эң жакын билген аялы болот. Силер көрбөгөн кылыгыбызды көрөт. Силер билбеген секреттерди билет. Туурабы? Деп коюң Дамыла. Пайгамбар айтат: «Хайрукум хайрукум ли ахлихи ва ана хайрукум ли ахли». Силердин эң жакшыларыңар биринчи сафта отургандар эмес. Силердин эң жакшыларыңар 3 марта умрага барган эмес. Силердин эң жакшыларыңар өзүнүн адал никесиндеги өмүр жолдошуна жакшы мамиле